Привет, мой друг. Ladies and gentlemen. Жана мырзалар. Короче, кыскасы переходный возраст болуп аткандар. Это прям вот такой опасный момент. Өзүнчө эле нерв болуп, проблемаларын көбөйүп, көргөн адам анын миллион карызы же бир кылмыш иш кылып койгон деп ойлойт. Чын-чынына келгенде кичинекей бир проблеманы балдар болсо кичине эме кылып, үйдөгүлөр менен урушуу. Ал эми кыздар болсочу мам, я не хочу жить, мам. Ай, мен угушум боюнча мурда балдар ата энесинен коркчу экен да. Кой атам урушат, апам мындай кылып койт деп. Азыр наоборот тууба кылдым. Ата энеси баласынан коркуп калды. Бирдемке болсо эле мен өлөм. Атасы баласына кыйкырып койду. Өлөм дейт. Ал кызга үйлөнбөйсүн. Мен өлөм. Машина алба, праваң жок. Мен өлөм. Жатып укта. Мен өлөм. Койгула дейт. Бирдемке кылам десе эле сразу жип көтөрүп бир жака жөнөй баштайсың. Айланайын жаныңарды маркеттен сатып алган жоксуң. Ооба, эми түшүнөм, баарында положение ар түрдүү болот, бирок Алла берген аманат несеме ойночо бербеш керек туурабы. Эми ушул переходный возраст болуп аткан кыздар, балдар кичине ата энеңер силерге сөз айтып атат. Жаман болсун дебейт, жакшы болсун дейт. Угуп койгулачы, айланайын угуп койгулачы. Анан мына ата энелер мен балам деп эле сен бокту билесиңби деп давление берербестен мындай отуруп спокойно сүйлөшүңүздөр, пожалуйста. Малды дагы кайт десең кайтат да, мал дагы түшүнөт. Айтайын дегеним просто түшүндүргүлө, отургула, маектешкиле. Анан чечим чыгат. Жок, мен өлөм деш керек да. Жаш карындаштар бар, турмушка чыга электер, үйлөнө элек балдар бар. Мисалы үчүн биз азыр эчтекени билбейбиз. Бирок аталардын, апалардын бир сөзү бар. Балалуу болгондо түшүнөсүң деген. Убагы келип биз дагы чоңоюп, балалуу болгондо ата энебиздин азыркы жүрүнүн түшүнөбүз. Башкысы жаштар, ата энеңиздерди абайлаңыздар. Күн келет, канча бир каалабаңыз, бирок жок болот. Так что жаштар, айымдар, мырзалар барында кадырлайлы, сыйлайлы. Анан ата энелер болсо, уул кыздарыңыздарды угун үйрөнүңүздөр. Андан кийин баары сонун болот. Баарыңыздарга ийгилик, бактылуулук каалайбыз.